ОТРК Ош телеканалында Ош жаңылықтарын таныштырып, студияда сіздер менен Абдумалик Базарбаев болом. Саламатсыздарбы? Дин чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясат боюнча концепция кандай аткарылууда? Ош шаарынын экологиялык абалын жакшыртуу аракеттери жүрүп жатат. Рамазан айында гана иштеген Оштогу ифтар базарда тамак аш коопсуздугу кандай? Мамлекет башчысы Садыр Жапаров Кабар агенттигине берген маегинде бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орунбасары Раим Атраимовду 2 рет кабыл алып, эскертүү бергенин билдирди. Биринчисинде мыйзамдагы ууру Камчы Көлбаев экөөнү кабыл алганын, ал жолугушууда Камчыбек Ташиевда болгонун кошумчалаган. Садыр Жапаров өз сөзүндө ошондо Көлбаевга эски заманыңарды унутуп, элди бизнесмендерди тонобогула, криминалдар бири-бириңерди өлтүрбөгүлө, саясатчылардын, инвесторлордун бир тал чачы түшпөсүн. Мындан ары тынч, мыйзам бузбай жашагыла деп катуу эскерткен. Тилекке каршы элди тоногону токтободу. Базарларда майда чүйдө бизнестерге чейин үрүшкө отуруп алган. Кээ бир бизнесмендердин мүлктөрүн тартып алган фактылар аныкталды. Экинчисинде Раим Атраимовдун өзүн кабыл алып 2 миллиард төлөдүң. Эми мындан ары тынч оокатыңды кыл, криминалга аралашпа, алар менен дос болбо деп айткан. Тилекке каршы байланышын үзбөптүр деп белгиледи президент. Кыргызстан 0,701 көрсөткүч менен буунун адамзат өнүгүү индекси боюнча жогорку өнүккөн өлкөлөрдүн тобуна кирди. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орунбасары Эдил Байсалов өзүнүн Facebook'тагы баракчасында жазып чыкты. Анын айтымында кече 13 мартта буунун адамзат өнүгүү индексинин жаңыланган маалыматтары жарыяланган. Анда Кыргызстан 2022 жылдын жыйынтыгы боюнча 193 өлкөнүн ичинен 117 көрсөткүч чыкканы көрсөтүлгөн. Бирок эң негизгиси 0,701 упай менен жогору өнүккөн өлкөлөр тобуна кирдик. Мурда 0,692 болчу. Буга чейин биз орто өнүккөн мамлекет болчубуз, деп жазды Эдил Байсалов. Ага катар бул башталышы гана экенин, анткени азыр 1 жыл мурда статистика гана алынганын белгиледи. Дин чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясат боюнча концепция 2021 жылы ноябрь айында күчүнө кирген. Аталган жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койгон. Андан бери өлкө аймагында бир топ иштер аткарылган. Маселен, эл жүз жайгашкан аймактарда, мектептерде, жогорку окуу жайларда дин өкүлдөрү жана милиция кызматкерлери менен биргеликте түшүндүрүү иштерин алып барышкан. Дин чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясат боюнча концепция элдин биримдигин, маданияттар аралык жана диндердин ортосундагы ынтымакты камсыз кылуу, мамлекеттик конфессиялык өнөктөштүктү өнүктүрүү, мамлекеттин светтик негиздерин чыңдоо максатында чыгарылган. Коюлган максаттарга жетүү үчүн төмөнкү милдеттерди чечүү зарыл экени айтылган. Мамлекетти өнүктүрүүнүн светтик негиздерин бекемдөө, адамдын абийир жана дин тутуу эркиндигине болгон укугун камсыз кылуу, диний жана башка ынанымдарын сыйлоо, диний чөйрөдөгү мыйзамдарды өркүндөтүү, мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарынын, диний жана коомдук институттардын өз ара иштешүүсүнүн натыйжалуу системасы аркылуу мамлекеттик конфессиялык мамилелер субъектилеринин потенциалын жогорулатуу жана кызматташтыгын кеңейтүү. Диний билим берүү системасына светтик сабактарды киргизүү, ал эми тиешелүү деңгээлдеги мамлекеттик билим берүү системасына дин таануу сабактарын киргизүү аркылуу диний жана дин таануучу билим берүү системасын өркүндөтүү. Диний бирикмелердин толук иштөөсү үчүн шарттарды камсыз кылуу, мыйзамсыз диний иштерге жол бербөө. Аталган жарлыктын негизинде Ош шаарында бир топ иштер жасалган. Ош шаарынын казысы маалымдаганда 2021 жылдан тартып ушул күнгө чейин жогорку окуу жайларда, мектептерде, эл жыш жайгашкан жерлерде түшүндүрүү иштерин жүргүзүшкөн. Мындан кийин дагы түшүндүрүү иштери уланаарын белгиледи. Мектептерге барып, жаш балдарга дагы айтып деп келебиз. Баягы өзүң буюмуңда өзүң эместиги бул деген шарият боюнча туура эмес. Мындай тарбиянын туура берүү туурасында, анан жанагындай туура эмес. Бул жерде жанагы баңгизаттардын башка жолдору боюнча дагы сабактарды негизи өтүп келебиз. Бизге жана акыркы учурда берилген 4 пункт боюнча биз негизи иш алып келатабыз. Чындыгында бардыгыбыз жаран катары, мусулман катары бул жогоруда айтылган маселелерге бекем турушубуз керек, аракет кылышыбыз керек. Балдардын келечегине, өздөрүнүн ден соолугуна, ата-энесине урмат сыйлоого, эл менен коомду урматтоого сыйлоого биз негизи алып барып келе турган иштер, бирок бүгүнкүсү дагы
биз аткара турган иштер. Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери ар кандай агымдар жана диндер кескин түрдө көбөйүп кеткенин милиция кызматкерлери билдирди. Бүгүнкү күндө 3500 агым каттоодон өткөн. Аталган концепцияда дал ушул агымдарды жөнгө салуу механизми иштелип чыккан. Мындан сырткары мектептерде дагы атайын профилактикалык иш-чаралар өтүп турат. Конфессия же диний аралык кастыкты козотуунун алдын алуу иш-чаралары бул ар дайым соц тармактарда мониторинг жүргүзүү. Мына белгилей кетсек, Ош облустук ички иштер башкармалыгы тарабынан 40тан ашык фейковый аккаунттар аныкталып, ошолорго тыюу салынып, 10го жакын кылмыш иши козголуп, бүгүнкү күндө жоопко тартылууда. Жылдын башынан 24-жылдын ичинде. Кыргызстандын диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатынын 2021-2026 жылдарга жазылган концепциясы боюнча жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койгон. Аталган жарлык 2021 жылдын ноябрь айында күчүнө кирген. Айымкан Исрал кызы, Мирзат Нуманов, УТРК Ош. Эл аралык издөөдө жүргөн жаран үстүбүздөгү жылдын 13 мартында милиция кызматкерлери тарабынан кармалды. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынан кабарлагандай, Бишкектеги өңүнөн таануу системасы менен коомдук жайларда орнотулган сырткы видео байкоо камералары анын издөөдө экенин аныктаган. Кармалган жаран тиешелүү кызматтарга өткөрүлүп берилди. Шектөөгө 2023 жылдын май айынан тартып Россиянын Алтай аймагында федералдык аткаруу жана жаза башкармалыгы кылмышка даярдануу жана кылмышка аракет кылуу беренеси менен ошондой эле төлөмдөрдү алуудагы алдамчылык боюнча издөө жарыялаган болчу. Баткенде интернет аркылуу диний экстремисттик материалдарды таратууга шектелген жаран кармалды. Бул тууралуу облустук милициянын басма сөз кызматынан кабарлашты. 27 жаштагы жаран облус аймагында өтүп жаткан нелегал аталышындагы ыкчам операциянын алкагында кармалган. Операциянын жүрүшүндө экстремизм жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү кызматы тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам иш-чаралардын натыйжасында социалдык тармакта Өзбекстан ислам кыймылынын экстремисттик террористтик уюмунун материалдарын таратып жүргөндүгү аныкталган. Жүргүзүлгөн экстремизмдин корутундусу менен ал тараткан материалдарда тыюу салынган идеологиянын мазмуну бар экендиги тастыкталган жана ага карата экстремисттик материалдарды даярдоо жана таратуу беренеси менен кылмыш иши козголгон. Учурда тергөө иштери уланууда. Ош шаарынын экологиялык абалын жакшыртуу жана шаардын жашыл аянтын кеңейтүү максатында Курманжандатка көчөсүндөгү эскилиги жеткен көп жылдык дарактарды алуу жана ордуна заманбап жаңы жаш көчөттөрдү олтургузуу боюнча коомдук угуу өткөрүлдү. Ага кала тургундары, активисттер, экологдор катышты. Коомдук угуунун жүрүшүнө кабарчыбыз токтолот. Ош шаарынын көчөлөрүндөгү көп жылдык бак-дарактардын көбү ооруга чалдыгып, жанындагысына зыяны тие баштаган. Мындан улам аларды алып, ордуна жаш көчөттөрдү отургузуу боюнча коомдук угуу өттү. Бул аракетти кала тургундары, активисттер жана башка тиешелүү адистер колдошту. Тазаланган уже кудурети жетпей калды да. Пайдасы көп деле эмес да. Бунун ордуна ушундай эле чоңураак даракта отурулса, бир 4-5 жылдардычы ошондо пайдасы көбүрөөк болот деп ишенем. Бул азыр мына сүрөттөгү, если ушул дарактар эгилсе, это штамбовые формы. Бул түбү аккуратный ствол болуп туруп, үстү болсо мындай шаровидный форма болот. И сон мындай басып кетип атканда эстетическое удовольствие получать этесиңер да. Коомдук угууда экологияны жакшыртуу зарылчылыгы белгиленди. Аны менен бирге бак-дарактарды, бадалдардын көчөттөрүн көбөйтүп отургузуу боюнча аракеттер көрүлүп жатканы айтылды. Ал үчүн шаарга көрк берүүчү, абаны тазалоочу жашыл дарактарды тигүү пландалууда. Биз азыр дарактарды сүйлөшүп койдук. Өзбекстандан, Россиядан, Кытайдан. Себеп дегенде бир көчөнү мисалы үчүн клён кылып, бир көчөнү акация кылып, бир көчөнү ушундай аркы дарактарды өстүрүп, ошту ар түрдүү биологиялык ар түрдүүлүккө апарайлы депчи. Андан кийин ошонун процедурасы биздин эң негизги биздин чачканыбыз бул ар бир жерден амал дарак койгонго чейин ошол баягы отургузуп калуу маселесин койтабыз да.
Бул долбоорго Наваи менен Абдыкадыров көчөлөрү кирет. Мындан сырткары Курманжан Датка көчөсүнүн, Абдыкадыров көчөсүнөн Сүйүнбаев көчөсүнө чейинки аралыктагы 908 түп эски дарактар алынып, ордуна 1200 түп жаңы көчөттөрдү отургузуу мерчемделүүдө. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө жазы жалбырактуу, ийне жалбырактуу дейбиз. Буларды эмне үчүн эгебиз? Булар ошо именно углекислый газды расщеплять этип кислород чыгарсын дейбиз да. Шаардын ичинде көчөдө бассаңыз даже көлөкө, ал жагын эске алыш керек, көлөкөлө басышыбыз керек, шаарыбыз ысык. Жаш көчөттөрдү өстүрүүдө климатка ылайыкташтырылат. Алгач Оштогу көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинаты муниципалдык ишканасынын техникалык базасын чыңдоого басым жасалат. Же дарактарды тамыры менен алуучу техникалар алынат. Зарина Рахманбердиева, Нурдолет Саантаев, УТРК Ош. Жогорку кеңеш бейөкмөт уюмдарга көзөмөлдү күчөтүү боюнча мыйзам долбоорун кабыл алды. Бул тууралуу Спутник чекит KG басылмасы жазып чыкты. Аталган демилгеге 66 депутат макул, 5 каршы добуш берген. Муну менен мыйзам президенттин кароосуна жөнөтүлдү. Өлкө башчысы кол койгондон кийин күчүнө кирет. Долбоор боюнча чет өлкөнүн өкүлү функциясын аткарган бейөкмөт уюм түшүнүгү киргизилет. Тагыраагы сырттан каржыланып саясий иштерге аралашып жүргөн коммерциялык эмес уюмдарды чет элдик агент деп аташат. Алгач мыйзам бузгандарды 5-10 жылга эркинен ажыратуу жазасы сунушталган. Кийин ал норма такыр алынып салынды. Орозо айы кирип келиши менен өлкө аймактарында ифтар базарлары иштеп баштады. Ош шаарындагы ифтар базары саат 16:00дөн өз ишин жандантат. Аталган жайда эт, сүт, тан азыктарынан баштап улуттук тамак аштын түрлөрү сатыкка чыгат. Көчөдө сатылган тамак аш коопсуздугуна ким жооп берет? Кабарчыбыз токтолот. Түрдүү дамга толгон бул базар айлардын султаны болгон Орозо айында гана иштейт. 23 жылдан бери жыл сайын бир гана айга ачылат. Мында улуттук тамак аштан баштап эт, сүт, дан азыктарынын түрүн сатып алууга болот. Бардыгы үй шартында жасалып сатыкка чыгат. Дилия Ганиева 20 жылдан бери жыл сайын 30 күн мына ушул базарда соода кылат. Башкалардан айырмаланып, жеринде тандырга тоок этин, балык куруп сатат. Туруктуу кардарлары да бар. Орозо башталганда издеп келип алып кетишет. Тооктун өзгөчөлүгү тоңдурулган эмес, өзүбүздүн ата мекендик өндүрүштөн чыккан тооктор. Ушул жерде жаңы жасап беребиз. Ашып калган нерселерди эртеси сатпайбыз. Соодагерлер күнүмдүк сатыла турган тамак алып чыгышат. Күнүмдүк жасап чыгышат, ыйларыбыз бардыгы. Өзгөчө базарда 100дөн ашык тамактын түрү сатыкка чыгат. Кыргыздын улуттук таамдарына карата эле мусулман элдерине таандык бардык ашканалардын тамактары коюлган. Алармандардын баамында салыштырмалуу быйыл базар наркы өскөн. Ошентсе да башка жактарга караганда баалар капчыкка туура келет дешет мындагылар. Санитардык нормалар, конечно, жолдун бою жооп бербейт да, чаң түшөт да баарына. Ошентсе дагы өзүбүз үйдө бышырып жебегенден кийин келип алып атабыз эми. Болушунча мында кол менен кармабай, пакет менен кармап неме кылгыла деп айтып атабыз. Ошол таза жерин, көңүлгө жаккан жерин алып атабыз. Базар баасына ошого карап өскөндүгүн байкалып турат. Былтыр 200 сомдук алган нерсебизди азыр 400 сомго алып атабыз да. Бардык эле нерсеге өстү го. Былтыр деле келгем, өзгөчөлүгү сал кымбатыраак да. Былтырга караганда. 50 сом, 100 сом кымбатыраак. Санитардык абалына кандай баа беретиңиз? Санитардык абал эми биз жеп мында алып көрдүк, жакшы эле болуп атат, бирок. Өзүбүз деле мында кылып жесек болот, бирок убакыт болбой озачарга даярына үйрөнүп калдык да. Таамдуу кылышат булар. Мыйзам чегинде атайын кафелерде, ашканаларда даярдалып, ошол жерде сатылыш керек. Бул үй шартында даярдалган эч качан адамдарга сатылбаш керек. Ар ким үйүндө жасаган өз үйүндө желет. Ошол жоопкерчилик эч кимге жүктөлбөгөндүгү үчүн, өзү үйүнөн жасап келгендиги үчүн ошол үчүн сатыкка уруксат берилбейт. Сатуучулардын айтымында тамак аш озачарга жетпей эле сатылып кетет. Андыктан күн сайын жаңысы жасалып, алып чыгып соода кылышат. Кардарларда дээрлик туруктуу болгондуктан өздөрү баамдап, табитине жараша тандап алышат. Күндө озачарга туштап ачылган базар Орозо айы бүткөнгө чейин иштейт. Жаңылай Кани кызы, Адлет Нышанбаев, Алато 24 Ош.
Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча жаштар U20 курама командасынын мүчөлөрү эл аралык мелдеште 1 күмүш 3 коло медаль утту. Бул тууралуу Дене тарбия спорт департаментинен билдиришти. Жаксылык Ушкемпиров жаркын элесине арналган мелдеш Казакстандын Астана шаарында 11-13 март күндөрү өткөн. Курама команда машыктыруучусу Рыскулбек Эгеевдин жетекчилиги алдында мелдешке катышышты. Мына ушундай кабарлар бүгүнкү жаңылыктардын негизги топтомун түздү. Амандыкта кайрадан жолугушканча. Утерковош телеканалынын маалыматтык берүүлөрүн дүйнөлүк жаңылыктар улантат. Эфирде мен Асылбек Тагайбек уулу. Саламатсызбы? Алгач бүгүнкү көрө турганыңыздан кыскача. Нигерияда мектептен 280ден ашын баланы уурдап кеткен куралдуу топ алардын бошотулушу үчүн кун талап кылууда. Австралияда кен урап бир адам каза тапты. Нигерияда 7 мартта мектептен 280ден ашуун баланы уурдап кеткен куралдуу топ алардын бошотулушу үчүн кун талап кылууда. Уурдалгандар мектеп окуучуларынын эркиндигин 1 миллион нейрага же болбосо $620,432 баалашкан. Уурдалган үй бүлөлөрдүн өкүлү Reuters агенттигине барымтачылар телефон чалгандыгын айтты. Анын билдиришинче кылмышкерлер акча 20 күндүн ичинде берилбесе, барымтадагылардын баары өлтүрүлөрүн айтышкан. Нигериянын коопсуздук күчтөрү барымтачылар менен барымтадагыларды кайда экендигин аныктоого аракет кылышууда. Австралиянын Виктория штатындагы алтын кени урап түшүп бир адам каза болду. Жергиликтүү сайттардын маалыматына караганда, штат полициясы Монт-Клер аймагындагы алтын кени жергиликтүү убакыт боюнча саат 17:00 чамасында урап түшкөнүн билдирди. Окуяга кийлигишкен полиция жана куткаруу топтору шахтадагы 29 жумушчуну куткарган. Полиция коопсуздук аймакка жете албай урандалардын астында калган 2 жумушчунун бирөө куткарылып, ооруканага жаткырылгандыгын жана абалы оор экендигин белгиледи. Ал эми экинчиси каза болгондугу айтылды. Ирактагы исламдык каршылык кыймылы Израилдин эң чоң аэропорту Бен Гурионго сокку ургандыгын жарыялады. Бул топту Иран колдоп келет. Алардын билдирүүсүнөн кийин Ирандын мамлекеттик телеканалдары да кол салуу тууралуу кабарды бышыктады. Максаты Израилдин Газа тилкесине кол салуусуна карата өч алуу. Ал эми Израилдин Газага кол салуулары үзгүлтүксүз уланууда. Учурдагы маалыматтар боюнча 30 миңден ашуун палестиналык каза болду. Дүйнөнүн Израилге ок атышпоо чакырыгын жоопсуз калтырууда. Дания биринчи жолу аялдарга милдеттүү аскердик кызматты узартууну жана стандарттык кызмат стажын көбөйтүүнү пландап жаткандыгын жарыялады. Дания НАТОнун максаттарына жетүү үчүн алдыдагы 5 жылда коргонуу бюджетин болжол менен $6 миллиард көбөйтүүнү каалайт. Орусия Украинага операция жарыялагандан кийин Европадагы чыңалуу күчөдү. Учурда Данияда аялдар өз ыктыяры менен армияга бара алышат. Ал эми эркектер лотерея системасы менен чакырылат. Анткени ыктыярчылар жетиштүү жана алар мыйзамдуу түрдө 4 ай кызмат өтөшөт. Америка Кошмо Штатында азыркы президент демократ Джо Байден да, мурдагы президент республикачы Дональд Трамп да партиялык съездердин делегаттарынын көпчүлүгүнүн колдоосуна ээ болушту. Быйыл жайында алар ноябрда өтө турган президенттик шайлоого талапкерлерди расмий түрдө көрсөтүшөт. Байден жана Трамп негизги талапкерлер экени баштапкы добуш берүүлөрдө эле белгилүү болгон. Бирок делегаттардын тийиштүү көпчүлүгү бир катар штаттарда өткөн добуш берүүнүн жыйынтыгында формалдуу түрдө аныкталды. Добуш берүү формалдуу мүнөздө өттү. Анткени Байдендин да Трамптын да негизги атаңдаштары өз талапкерлигин коюудан буга чейин баш тартып коюшкан. Дүйнөлүк жаңылыктардын топтому менен таныштыңыздар. Аны мен Асылбек Тагайбек уулу таныштырдым.